Азаматсыңар, урматтуу окуучулар? Саламатсыздык. Тарых сабагында катышууду карап коеюна. Катышуу бүгүн кандай? Кыска, толук. Жакшы. Анда отурабыз. Катышуу боюнча толук болсо, эң алгач балдар, бүгүн силер менен сабакта мен өзүмө каалайм көңүлүңүздү. Силер менен чогуу ойнойбуз. Мен өзүмө бүгүн сабакта ийгилик каалайм. Рабия, сен эмнени каалайсың? Азаматсың, Мунира. Азаматсың, Тазагүл. Азаматсыңар, баарыңар бүгүн сабакта эң жакшы биз өзүбүзгө каалай турган нерселерибиз көп экен. Кегиле анда бүгүн сабагыбыздагы алтын эрежелерден баштайбыз. Алтын эрежелерибиздин эң алгачкысы бул эмне балдар? Сумай, эми бул балдар. Эмне? Ким жооп берип коет? Кана? Том, саатыбыз. Эмнени билдирет? Малика? Убакыттык чекти билдирет. Кийинки биздин алтын эрежебиз, мен бул жерде сүрөттү көрсөтүп коем силерге, кана. Жооп берип койгулачы. Кайсы алтын эреже экен? Асан? Бири-бирибизди угабыз. Азаматсың, Асан. Кийинки сүрөтүбүзгө көңүл бурабыз. Сүрөтүбүз. Аида. Бири-бирибизди колдойбуз. Мына балдар, бүгүн сабактагы алтын эрежелерибизди баарыбыз сактайбыз. Келгиле эми үй тапшырмага кайтабыз. Байыркы Грециянын маданияты жана дини болгона, ушул биз бүгүн топтордо иштегенде 5 доорго бөлүнгөн, ушул 5 доор боюнча айтып койсок. Биринчи Гомер доору. Айжан. Гомер доорунда Кунос жана Нике шаарларында двозеллер курулган. Аларда 300дөй бөлмөдөн туруп, аны лабиринт деп атап коюшкан. Азаматсың, Айжан. Гомер доору боюнча ким айтып коет бизге? Аида. Гомер дооруна тиешелүү Троя шаарына жасалган жортууда жөнүндө уламыштар, жомоктор жаралган. Азаматсың, эң туура. Үчүнчү архаикалык доорубуз, байыркы доордо кандай окуялар болду? Тазагүл. Байыркы Грециянын маданияты жаралган. Шаар мамлекеттеринин поезддер жана теңгелер чегилген. Азаматсың, Тазагүл. Олимпиадалык оюндар жаралып тура. Андан кийин биз классикалык доорго кайтып келебиз. Маржана жооп берип коет экен. Классикалык доордо илим жана живопись скульптура өнүккөн. Папирстон шаарында кызыктуу китептер, аңгемелер, поэмалар, ырларды түзүшкөн. Афина архитектуралык ансамбль курулган. Азаматсың, Маржана. Классикалык доор жыйынтыктап алдык. Эллинизм доору, эң акыркы 5-чи доор бизге Раяна жооп берип коет экен. Эллинизм доорунда Александр Македонский чоң империясы болгон жана гүлдөп өнүгүшүнө алып келген. Туура балдар, Азаматсыңар 5 доорду аябай сонун айтып бердиңер. Биринчи группа, ишиңер эң мыкты. Эми экинчи топко тапшырма биз жазуу тапшырма иштейбиз. Биздин Грециядагы байыркы кудайлар жөнүндө кыскача бул жака жазат экенбиз, кегиле. Ортодо топко чогулуп жазып жүгүрөбүз. Зевс, Посейдон, Гера боюнча. Бүткөн топ кол чаап коебуз, Таныштырып коелук, келгиле презентацияга. Мына кудайларды ким айтып коет бизге? Зевс асман кудайы, Посейдон бул деңиз кудайы, Гера никелик турмуштун кудайы, Аид жер асман кудайы, Афродита сүйүүнүн жана сулуулуктун кудайы. Азаматсың, Рабия. Бул жазган кудайлар туура экен бардыгы, отурабыз жайыбызга. Экинчи топко бир кол чаап койгула. Үчүнчү топ, эми силерге дагы бир чакан тапшырмабыз бар. Бүгүн биз силер менен сүрөттөр боюнча иштейбиз. Эң алгач биринчи сүрөтүбүз боюнча ким айтып коет экен? Кана? Азиза жооп берип койсуң. Илияда бул
Троя согушунда Троя. жарыяланган. Туура. Демек Гомер Илиада жана Одиссея поэмаларынын автору экен, ошол эле учурда гректердин белгилүү акыны болот экен. Экинчи сүрөтүбүздү карайбыз балдар. Бул сүрөт боюнча ким жооп берип койсун? Исхак жооп берет. Бул байыркы Грецияда билим берүү. Байыркы Грецияда балдар 7 жаштан окууга милдеттүү болгон. Ал убакта мектептер жок болгондуктан ата-энелер мугалимдерге төлөшкөн. Эгерде сүрөт тартылбаса же ырдаа болсо, ал билимсиз болуп эсептелинген. Азаматсың, Исхак туура. Балдар 14 жашынан баштап гимнастиканы үйрөнүшкөн экен. Эми дагы эки сүрөтүбүз калды. Мунир жооп берип койт экен биринчи. Бул байыркы грек театры. Бул жакта адамдар аялдын жана эркектердин маскасын кийип алып, адамдарга жагымдуу маанайын тартуулаган. Кийинки сүрөт биздин дагы бир сүрөтүбүз бар. Кана Зура жооп берип койсун. Бул айкел бул дүйнөнүн 7 кереметине кирген. Аны жасаш үчүн Фидий 200 алтын жана 1 тонна пилдин сөөгүнү жумшалган. Туура. Бул Зевстин айкели. Ал Фидий жасаган, скульптор өзгөчө ыкма менен жасаган экен. Мына эми балдар топтор боюнча баарыбыз тапшырмаларды иштеп алдык. Эң туура жооп бердиңер, азаматсыңар. Мен биринчи топко бир аз кошумчаларым бар. Анткени Гомер Илиада, Одиссея поэмаларын жазган, ошол эле учурда анын бир өзгөчөлүгү анын көзү сокур болгон балдар. Ошондой болсо дагы бул өзгөчөлүгү менен ал көп чыгармаларды жаратып, дүйнөдө мындай тарыхта өзүнүн изин калтырып кетти. Эми келгиле. Андан кийин биз бүгүнкү жаңы темабызды баштап, ошол эле учурда жаңы тема менен биргеликте топторубуздун атыны катылган сыр сөздөн көрүп алайык. Балдар, бүгүн биз жаңы темага киришерден мурда сыр катылган сөздөрдү таап алабыз жана китепти ачып 174 бетте байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндарды ачабыз. Эми баарыңардын көңүлүңөрдү экранга бурам. Биз азыр эмне көрүп атабыз? QR код, штрих коддор. Туура. Ушул жерде 3 бизде окшош сүрөт бар экен. Ошол окшош сүрөттөрдөгү эмелерди биз таап көрүп алайык. Баарыбыз экранды карап турабыз балдар. Кандай сүрөт чыкты? Кандай сүрөт чыкты? Олимпиада оюндары. Мына силердин тобуңар кандай топ болот экен? Олимпиада оюндар тобу болот экен. Бул топ силердин аталышыңар болду. Эми кийинки топту көрөбүз. Эмненин сүрөтүн көрөбүз? Факел. Бул эмне экен? От экен, Силердин тобуңар аталышы болот экен. Үчүнчү топ. Гүлчамбар деп коет экен. Бул биздин үчүнчү топтун аталышы болот экен. Ушул эле учурда биз Гүлчамбар жөнүндө түшүнүктүү бүгүнкү темадан алабыз. Балдар, кошумчада силерге Гүлчамбар жөнүндө көрсөтүп коеюн. Бул биздин ошол олимпиада оюнубузга темада Гүлчамбар деген ошол спорт жеңүүчүлөрдүн башына кийгизген атайын символикасы болгон экен. Түшүнүктүү болдубу? Балдар, биздин бүгүнкү жаңы темабыз байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар. Баарыбыз көңүлүбүздү экранга бурабыз. Байыркы Грецияда дүйнөлүк оюндар өткөрүлгөн балдар. Бул силердин Парфенон деген Грециядагы байыркы эстелик сүрөт экен. Сабактын бүгүнкү максаты окуучулар бүгүн байыркы Греция Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты
силер бүгүн байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле байыркы олимпиадалык оюндар жөнүндө өзүңөрдү көнүгүүлөр иштеп, сынчыл ойломдоруңорду жана ыкмашуу көнүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Ошол эле учурда бүгүнкү сабактан алган жаңы темадан алган материалдарды өзүңөрдүн практикалык жагдайларда колдонуп, аларды турмушта ашыра билүүгө жана башка олимпиадалык оюндар менен салыштыра билүүгө үйрөнөсүңөр. Ошол эле учурда биздин бүгүнкү сабагыбызда балдар баалоо критерийибиз бар. Ушул баалоо критерийлерге карап мен топторду жана ар бир жекече окуучуну баалап кетем, көңүл бурабыз. Баалоо критерийлер: үй тапшырмасына туура жооп бергени үчүн 1 упай. Жаңы теманы өздөштүрүүсү үчүн 1 упай. Суроолорго далилдүү жооп бергени үчүн 1 упай беребиз. Топто активдүү катышкандыгы үчүн топто иштейбиз го. Жана олимпиадалык оюндагы таймаштардын маанисин түшүнгөндүгү үчүн 1 упай беребиз. Демек, баалоо критерийлери боюнча түшүнүк алдыкпы? Ооба. Алдыга. Анда жаңы тема боюнча кеттик. Эми карагыла. Биринчи, элиндерди бириктирген майрамдар. Бул байыркы гректерде биринчи жолу, мына Олимпосын көрүп турасыңар, ушул жерде 776-жылы олимпиадалык оюндар болгон экен. Бирок олимпиада оюндары болгонго чейин көп ар кандай уламыштар, окуялар болуп өтүптүр. Карагыла, гректер спорт менен машыгууну аябай жакшы көргөн. Алар биздин заманга чейинки 776-жылы алгачкы жолу элиндердин улуттук майрамдарында олимпиада оюндары өткөрүлгөн. Ошол жылдан баштап 4 жылда бир жолу болуучу олимпиада оюндарын өткөрүү салтка айланып келген. Оюн башталаардан мурда Олимп тоосунда күндүн нурунан алынган ыйык от жагылып, оюн бүткөнчө өчүрүлгөн. Мына жерде картада Олимп тоосун көрүп турабыз, Грециядагы ушул Олимп тоосунан от жагып, ошол отту өчүрбөй күйгүзүп алып келип, олимпиада башталган жерге алып келип коюу салтка айланган экен балдар. Көрдүңөрбү? Эми гректердин байыркы спорттук мелдештери, алар спортко кызыгуу менен спорттун 5 түрү боюнча машыккан экен. Алар кайсылар? Узундукка секирүү, диск ыргытуу, андан кийин жаатуу, бул жерде турат. Чуркоо, күрөш жана өзгөчө дагы бир оюну бар экен, ал арабалардын жарышы болот экен. Бирок бул олимпиада башталганга чейин балдар бир күн мурда алар мал союп, Кудайга сыйынып курмандык чалышкан. Калыстар дагы өздөрүнүн мындай жумуштарын адилеттүү аткаруу үчүн балдар ошол Кудайга сыйынып курмандык эмеге катышкан экен, ант берип, ошол курмандык чалууга катышып, өздөрүнүн ант беришкен экен. Мына ушул сүрөттөрү, ошол олимпиаданын сүрөттөрү экен. Эми мен азыр белгилеп кеткен арабалардын эң коркунучтуу оюн, эң коркунучтуусу болгон экен. Дагы бул оюндун өзгөчөлүгү 4 ат чегилип, ошол 4 ат чегилген арабаны айдаган айдоочу ордунан туруп айдаш керек экен балдар, жана мамыны 12 жолу айланыш керек экен. Бала жердечи 12 жолу айланганда көптөгөн арабалар талкаланып, жеңүүчү ошол бир эч жери талкаланбаган араба, сол калган араба не болот экен, жеңүүчүсү болуп калган экен. Арабалардын оюну ушундай өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган экен да балдар. Эми бул сүрөттү карасаңар, бул байыркы ошол олимпиада биринчи жолу өткөрүлгөн жерлер экен. Бул сүрөттө ошол өткөрүлгөн мурда болгон үчүн аябай мындай эскилип, талкаланып калган сүрөт, көрдүңөрбү? Эми келгиле, баарыбыз китеп менен иштейбиз. Китебиңерде 174-бетти ачкыла, параграф 18. Азыр мен топторго тапшырма берем. Биринчи топ силер текстти окуп чыгасыңар. Элиндерди бириктирген майрамдар деген теманы окуп, тест иштеп чыгабыз. Андан кийин азыр текстти окуй бересиңер. Экинчи топ олимпиада оюндарынын мааниси болот силердики. Текстти окуп бүткөндөн кийин тапшырманы толтуруп иштейбиз. Бул тапшырмабызда олимпиадалык оюндар качан өткөрүлүшү, анын тарбиялык мааниси, калыстар эмне үчүн Кудайларга сыйынган, анан оюндардын жеңүүчүлөрүн кантип сыйлаган, ушул суроолорго жооп беришибиз керек. Эң алгач биз текстти 5 минут ичинде окуп чыгабыз. Анан олимпиадалык оюндар деген текстти окуйбуз. Силер 176-бетте текстти окуп чыгасыңар. Үчүнчү топ биз иштейбиз. Үчүнчү топ сүрөттөр менен иштейбиз. Текст окуп бүткөндөн кийин баардык сүрөттөр камтылган турабы? Ушул сүрөттөр боюнча маалымат жазып коюшубуз керек. Азыр текстти карап чыга бергиле. Ушул эле текстти мен тапшырмаңа алып берем. Окуп бүткөндөн кийин мына сүрөттөр бар, ушул сүрөттөр боюнча бул жакка чакан маалымат жазат экенбиз. Анда окуп чыгабыз эң алгач текстти, андан кийин толтурабыз.
Үн чыгарып окуйбуз текстти балдар. Акырыныраак секен. Тоже жаза бергиле майлы биттен алмашып жейли билесиңер. Олимпиадалык оюндардын түрлөрүн жазасың. Карабай, шакел. Майлы, силер айтып турасыңар, аз окуп чыкты. Майлы. Биринчи окуп бүтө бергиле, анан аз жазасың. Текстти окуп бүткөн топтор тапшырмабызды иштей берсек болот. Эң алгач биринчи топ тест иштеп көрөбүз. Тестти жооптор баракчасына белгилейбиз, буга чейин иштегенбиз. Варианттарды белгилейбиз. Эки окуучу бирден жооптор баракчасын толтурабыз. Жетпи? Жетти. Экрандан көрсөтөйсүз. Мезгилинде көрсөтөбүз. Ошентип коелу эмне? Тегерекчени боёйбуз ичине. Азаматсың айда. Азагүл, кана, сумай бүттүңөр силер да? Райана силер да белгиле, текшерип көрөбүз, Кана. Келгиле биринчи топ силердин тапшырмаңарды текшерип көрөйгө. Канча суроого туура жооп бериптир, Асанова Тазагүл менен Каримди суроосун көрөт экенбиз. Канча суроого туура жооп бериптир? 5 суроого. 5 деп чыгып атпайбы? 100 эмес, 100% деген ал. Раяна, силер дагы бардык суроого туура жооп берипсиңер, Азаматсыңар. Сумая менен Асияны көрөбүз. 5 балл. Бардык суроолорго туура жооп бериптир. Айжан, Аида менен. Силердики дагы баары туура экен, Демек, биз азыр темага жакшы түшүнүп окшойбуз, Эми калган топторду көрөбүз. Бүткөндөр болсо презентацияны баштайбыз, Сура. Айым тоосун күнүнөн алынга. Ортого бардыгыбыз топтолобуз, кегиле жакын келе. Айтып турабыз, ойлорубузду кошуп турабыз. Түрлөрүн жазыш керек, диск ыргытуу, найза атуу деген кошуп жазылат. Толуктап коелук, Ася эме жаз. Исхак жазам деп кана. Чуркоо. Ошо түрлөрү бар. Чуркоо, диск ыргытуу. Андай эмесе үчүнчү топ бүтүптүр, бүткөн топтор кол чаап коебуз. Эмгектериңерди аз илип туруп, презентация баштайбыз, Бир кыздардан, балдардан болуп чыгабыз, кегиле. Мунир, чык. Мунира чыгат. Азынаак топту алып турам, силер мындай топ тургула.
Майыл түрттүрүп бул топту эме кылып коеюн анан кийин. Экинчи топкана силер бүттүңөрбү? Ооба. Бүттүк а, келгиле. Силердин тобуңардын да эмгегиңерди презентация кылабыз азыр. Келгиле, анда биринчи бүткөн 3-чү топтун презентациясыга көңүл бурайык балдар. Баарыбыз көңүл бурабыз. Мунира менен Мунир бизге сүрөттөр менен иштөө боюнча айтып берсин, а? Биринчи сүрөттө бул олимпиадалык оюндар. Алар чуркоо жана жаатуу, күрөш, арабалардын жарышы. Экинчи ипподромдо бала турган оюн арабалардын жана күрөктөрдүн оюну. Мунира айтсын. Бул Грециядагы адамдардын чуркоосу. Факел күндүк нурунан алынган ыйык от. Азаматсыңар. 3-чү команда отурабыз. Кошумчалап кетейин. Балдар, олимпиадалык оюндарды айтканыбызда, өзүңөр айткандай чуркоо, диск ыргытуу, жаатуу, күрөш, анан кийин арабалардын жарышы жана бирөөсү калып калды, узундукка секирүүдө айтыш керек эле. Калган жооптор туура эле айтылды. Эми экинчи топ, силер дагы презентация кыласыңар. Келгиле. Байел менен Малика презентация кылат. Басканы алып, бул жака өтүп, жашынакай кылып. Биз экинчи топко мындай деген суроолорду берди. Алгачкы олимпиадалык оюндар качан Карта өткөрүлгөн? Алгачкы олимпиадалык оюндар Грецияда өткөрүлгөн 776-жылы. Жана 4 жылда бир жолу олимпиадалык оюн өткөрүлгөн. Ал эми экинчи суроо, олимпиадалык оюндар тарбиялык мааниси кандай? Олимпиадалык оюндардын тарбиялык мааниси өнүгүүчү болгон. Алар эмне үчүн кудайларга сүйүнүп бам беришкен? Алар корккон жана кудайларды сыйлашкан. Олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүн кантип сыйлашкан? Олимпиадалык оюндар жеңүүчүлөрдүн башына күн чамбар кийгизген. Кана Байел, бардык суроолорго туура жооп бериппиз. Кол чаап коебуз экинчи топко дагы. Отурабыз. Мына балдар, биз азыр текст менен чакан топтордо иштеп алдык, топтор биринчи топко баа берип коюна, баалоо критерий боюнча биринчи топ ар бир жупта иштеди. Булар тесттер бардыгы 5 балдан туура жооп алыптыр. Силерге демек ар бир жупка 5 упайдан 5 упай, 5 упай. Демек силерде канча упайыңар бар экен? 20 упайыңар бар экен, 4 жупта. Эң туура иштедиңер. Экинчи топ презентация жасады. Малика менен Байел аябай эң жакшы презентация жасаган жана жооптор туура. Грецияда өткөрүлгөн оюндар биздин заманга чейинки 776-жылы өткөрүлгөн жазыптыр жана 4 жылда бир жолу. Жооптордун бардыгы туура. Азаматсыңар. Бул топко дагы 5 упай беремин. Бардыгына туура айтпы. Ал эми 3-чү топ сүрөттөр менен иштедик. Бир аз кошумчасы калган экен, мен кошумчалап койдум. Силерге 4 упай болуп калды. Демек, эми келгиле. Текст менен иштеп алгандан кийин мен өзүмдүн кошумча маалыматтарымды айтып кетейин. Жогоруда олимпиадалык оюндар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды берип кеттим жана олимпиадалык оюндардын жүрүшүндө балдар. Бул жерде силер жогоруда айтып кеттиңер, Олимп тоосунан отту алып келип, эмне кылышты? Ошол отту күйгүзүп, оюн болгон жерге чейин барып алып барышкан деп айттык. Ал эми андан сырткары бул олимпиадалык оюндар балдар. Уламыштар боюнча бул оюнду Геракл негиздептир. Геракл негиздеп, ал оюн көпкө чейин өзүнүн маанисин жоготкон эмес экен. Оюндун түрлөрү боюнча өзүбүз көп маалымат алып кеттик. Ошол эле узундукка секирүү, диск ыргытуу, жаатуу, узундукка секирүү, күрөш жана эң коркунучтуу оюн кайсы оюн экен? Арабалардын жарышы болгон экен. Эми бул олимпиадалык оюндарда олимпиадалар өткөрүлгөн жер бул көптөгөн мезгилдер өткөндүктөн балдар аябай талкаланган жана эски сүрөтү болуп эсептелет. Эми олимпиаданын аягына келебиз. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо.
Олимпиада ойыны бүткөндө, ал күндө гректер аябай майрам катары эсептешкен дагы. Ойындын жеңүүчүлөрү жолдо келе жатканда баардыгы үйлөрүнөн чыгып, алар гүлдөрдү алып, ошол жеңүүчүлөрдүн жолунан утурлап тосуп чыккандагы аларга атайын ошол өздөрүнүн белек катары берген оливка дарагынын бутагынан жасалган эмне экен? Гүл чамбарды ошолордун башына кийгизип коюшкан экен. Ушул жерде мен кошумчалап эле айтып коеюн. Бүгүнкү күндө балдар, жаңы доордо бизде көптөгөн олимпиадалар өткөзүлүп, олимпиаданын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө эмнелер берет экен? Кубокторду берет экен. Андан кийин кубоктордон сырткары аларга өздөрүгө ошол жеңүүчүсүгө карап спорттун түрлөрүндө медалдарды берген экен. Эми дагы бир өзгөчөлүк, бул оюндардын жеңүүчүлөрүнө арнап атайын статуяларды орноткон экен, алардын эстелигине. Балдар, биздин заманга чейинки 394-жылы аябай катуу жер титирөө болуп, бул жерде Олимп тоосу кыйроого учурайт экен. Ошол күндөн баштап Олимпиада оюндары такыр токтоп калат. Бирок кийинчерээк улам мезгил өткөн сайын 1896-жылы бул оюндар кайрадан жандана баштайт. Балдар, бүгүнкү мен силерге Москва Олимпиадасы боюнча тааныштырып кетейин. 1980-жылы болгон экен Москва Олимпиадасы. Мына сүрөтүн көрүп турасыңар. Символ катары эмнени пайдаланган? Булар өздөрү атайын чоң аюуду жасап, ошону учурушкан экен. Жана Бразилия Олимпиадасы. Бул 2016-жылы Бразилияда өткөрүлгөн. Бул 5 шакек дүйнөдөгү 5 континентти түшүндүргөн экен, балдар. Жана 2018-жылы Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимпиада оюндары спорттун 28 түрү боюнча болгон экен. Түрлөрү. Жана 2020-жылы Японияда өткөн бул Олимпиада Токио 2020 деп аталган Олимпиада экен. Балдар, сабагыбыздын жыйынтыгында силер менен бир интерактивдүү оюн ойноп көрөбүз. Келгиле, баарыбыз экранга көңүл бурабыз. Байыркы олимпиадалык оюндардын өтө коркунучтуусу кайсы болгон? Бизге бүгүн Таза Гүл жооп берсин. Эми Таза Гүлдүн жообун текшерип көрөбүз. 4 ат чегилген арабалардын жарышы. Жооп туура. Силерге көптөгөн упай берилди, 5000 упай деп коет экен. Экинчи суроого көңүл бурабыз. Уламыштар боюнча олимпиадалык оюндарды ким негиздеген? Малика. В варианты Греков. В варианты Геракл текшерип көрөбүз, келгиле. Демек, жооп туура. Кол чаап коебуз, азаматсыңар. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Байыркы олимпиада оюндары эмне себептен токтотулган? Эмне себептен токтотулган? Жооп бербеген окуучулар жооп берсин. Эме? Жасмина жооп берип көрсүн. 394-жылы катуу жер титирөө болуп, Олимп тоосу кыйроого учураган. Жасмина жакшы жооп бердиң. Кана 394-жылы катуу жер титирөө болуп, Олимп тоосу кыйроого учураган деген жооп көрөбүз. Демек, жооп туура. Балдар, мына бул оюндар менен силер эмне кылдыңар? Өзүңөрдүн билимиңерди текшерип атасыңар. Олимпиадалык оюндарды көрүү үчүн миңдеген адамдар эмне менен келишкен? Мунир жооп берсин. Атчан, арабачан, кеме менен. Мунир жооп берди. Жөө, атчан, арабачан жана кеме менен деген. Демек, биз баардык суроолорго туура жооп берип коебуз. Өзүбүзгө бир кол чаап коебуз, балдар. Азаматсыңар. Эми биз сабагыбыздын соңунда топторду баалап коюуга, мен бүгүн топторду жаңы доордогу олимпиаданын жыйынтыктары боюнча силерге медалдарды тапшырып коюуга уруксат бергиле, балдар. Биринчи топ тесттерди эң туура иштегендиги үчүн силерге мен атайын ушундай кызыл түстөгү алтын эмне экен медалыбызды тапшырып коеюн. Жооп берген бизде 5 эмне бар экен? Жуп бар экен. Ошон үчүн силерге 5 берип коеюн. Ар бир жупка эмне болуп калат экен? Ошондо бирден болуп калат экен. Өзүбүз эмне кылат экенбиз? Мойнубузга илип алат экенбиз, Келгиле. Азаматсың Сумая. Жана Айжан. Асия. Маржана. Тагы ким бар бизде? Таза Гүл бүгүн сабакка активдүү катышты.
Азаматсыңар, кол чаап коебуз. Экинчи топто бизде эң жакшы жоопкер жана Малика бүгүн өзгөчө активдүүлүктү көрсөттү. Гүлжан, Рабия жана мен Байелди баалагым келип атат жана Жасминаны баалагым келип атат. Бул топто дагы 5 окуучубуз бар экен, а? 4 окуучу болуп калдыбы? Силерге дагы ушундай медалдарды бүгүнкү жаңы олимпиаданын жыйынтыктары боюнча тапшырып коеюн, а? Кел, Гүлжан. Рабия. Жакын кел. Рабияга да тагып коебуз. Жасминага кел. Анан Байелге дагы бирөө беребиз. Кел. Байел жакын кел. Азаматсыңар, ар дайым сабакка ушундай активдүү катышкыла. Үчүнчү топ. Бүгүн бизде үчүнчү топто Зура эң мыкты жооп берди, Мунира, Азиза, Мунир, анан Исхак жооп берди. Азаматсыңар. Балдардан баштайбыз, кел Исхак. Азаматсың. Зура. Мунир. Жана Мунира. Кел. Барус. Кол чаап коебуз, а? Белектериңер кутпосун. Эми сабакта бир кубок калды. Албетте 3 топто бир топ жеңүүчү болуш керек. Силер кайсы топ жеңүүчү болду деп ойлойсуңар? Үчүнчү топ, биринчи топ, экинчи топ. Добуш берип көрөйүк. Биринчи топко дегендер кол көтөрөбүз. Мисалы үчүн мен биринчи топко добуш берем. Себеби булар эмнени туура иштеди баарыны? Тести туура иштеди. Азаматсыңар, келгиле. Ажан, топ башчы. Куттуктап коем, на? Отурабыз. Балдар, бүгүн сабакта биз байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар, жаңы доордогу олимпиадалык оюндардын өнүгүшү боюнча көптөгөн маалыматтарга ээ болдуңар. Ал эми бизде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын инсандын адеп акылактык жана руханий өнүгүүсү, дене тарбиясы жөнүндө концепцияга ылайык биздин өлкөбүздө көптөгөн көчмөндөр оюндары өткөрүлгөн жана Кыргыз элинде улуттук оюндар бар. Силер кандай улуттук оюндар билесиңер? Сумая. Күрөш. Туура, Азаматсың. Тазагүл. Мунира. Малика. Аркан тартыш. Туура. Аида. Тогуз коргол. Асия. Ат чабыш. Айжан. Азаматсыңар, балдар. Баарыбыз оюндарды эң жакшы билет экенбиз, а? Кол чаап коебуз. Бүгүнкү сабак боюнча биз жол эрежелерибизди сактап, түстөр менен баалап коек. Эң жакшы түшүнгөн окуучулар кызыл түстү, сабакка орто түшүнгөндөр сары, жана такыр түшүнбөй калгандар жашыл белгилерди көтөрөт экенбиз, а? Кана баарыбыз белгилерди көтөрүп коек. Азаматсыңар, балдар. Азаматсыңар, баарыңар бүгүнкү сабакка эң жакшы түшүнүпсүңөр, а? Үйгө тапшырма, байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар боюнча кошумча энциклопедиялардан маалыматтап, дептерибизге практикалык иш жасап келебиз. Сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат, балдар. Сабагыңыз үчүн чоң рахмат. Балдар, бүгүнкү сабак кандай болду? Силерге жактыбы? Мен жылдын мыкты мугалими 2024 кароо сынагына, кароо сынагынын шаардык туруна 5 Б класска Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагынан байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар темасын өттүм. Сабактын эң алгач эле уюштуруу учурунда USAID-тин окуу керемет долбоорунун мен өзүмө каалайм көнүгүүсүн колдондум. Бул көнүгүүнүн максаты балдарга позитивдүү тарбия берүүгө аракет жасадым.
Сабактын үй тапшырмасын текшерүү учурунда мен туруктуу топтор менен иштеп, балдар ар бир топто түрдүү тапшырмаларды иштеди. Биринчи топто балдарга байыркы Грециянын 5 мезгилге бөлүнгөнү боюнча айтып берди балдар. Эгей доору, Гомер доору, архаикалык доор жана классикалык доор жана эң аягында эллинизм дооруну. Эгей дооруну Айжан өзүнүн түшүнүктөрүн жыйынтыктап кетти. Гомер доорунда Маржана өзүнүн түшүнүктөрүн айтып, эң мыкты презентациялар берди. Архаикалык доордо Тазагүл өзүнүн оюн жыйынтыктады жана классикалык доордо бизде Маржана сүйлөдү. Эллинизм дооруну Раяна айтып, үй тапшырмасын биринчи топ эң жакшы жыйынтыктап бере алды. Ал эми экинчи топ болсо үй тапшырмасын текшерүүдө таблица менен иштедик. Бул таблица менен иштөөдүн пайдасы балдар жазуу көнүмдөрүн өнүктүрө алышат. Окуган текстини түшүнүп, таблицага түшүрүп берди. Кудайлардын аталыштары боюнча балдар түшүнгөндөрүн жазып кете алды. Зевстин мисалы үчүн асман кудай экендигин балдар билип, ошону окуган билимин практика жүзүндө көрсөтө алды. Ал эми үчүнчү топ болсо, ошол биздин темадагы мындай сүрөттөрдү көрүп туруп эстеп калып, ошону биздин слайдда айтып бере алды да. Мисалы үчүн Исхак Грециядагы мектептер жөнүндө айтып, мектептерге балдар канча жаштан барып билим алган, кандай сабактар окутулганына токтолуп кетти. Зуура дагы ошол Грециядагы Парфенон жөнүндө айтып кетип, ал эми Мунир болсо Дионис театрына токтолуп, Дионис театрынын өзгөчөлүктөрүнө гректер өзгөчө комедияга кызыккандыгыга басым жасап өтүп кетти. Андан соң үй тапшырмасы жыйынтыктап бүткөндөн кийин мен жаңы темабыз олимпиадалык оюндар болгондуктан балдарды туруктуу топтор менен иштегенде ачкыч сөздөрдү табууга аракет жасадык. Ачкыч сөздөрдү табууда заман технологиясына ылайык санарып технологияларын колдонуп QR коддорду иштеттик. Бул QR коддорубузда жашырынган сүрөттөр болгон болчу. Балдар ошол сүрөттөрдү экрандан чыгаргандан кийин биринчи топ олимпиада оюндар экендигин көрө алды, экинчи топ факел тобун тапты, үчүнчү топ гүлчамбар тобу экендигин айтып берди. Топторго аттарды берип алгандан кийин балдарга кайрадан тапшырма берип, өз алдынча тексттерди убакыт аралыгында окуп чыгып, 3 топ кайрадан тапшырма иштеп көрдүк. Биринчи топ ыкчам текшерүү болуп, балдар тест иштеди. Тестти иштеп гана койбостон, zipgrade формасы менен биз текшерип алдык. Бул учурда балдар өздөрүнүн жыйынтыктарын экрандан көргөнү балдарга кызыктуу болду. Канча суроого туура жооп берди, канча суроого туура эмес жооп бергендиги ошол жерден так көрүнүп, балдар объективдүү баалоону ошол жерде колдонууга аракет жасадым. Ал эми экинчи топ таблица иштедик. Таблицада ошол окуп чыккан текст боюнча эле балдар канчалык деңгээлде суроолорго жооп бере алды, жазып кетти. Малика презентациялап бергенде алгачкы олимпиадалык оюндар кайсы жерде өткөрүлгөндүгүн баса белгилеп айтып кетти. Жана оюндардын тарбиялык мааниси бүгүнкү күндө кандай уланып жаткандыгына басым жасады. Байел дагы кошумчалап, калыстар эмне үчүн кудайларга сыйынган, ал мааниси эмнеде, анан олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүн кантип сыйлаган. Бүгүнкү күндө олимпиадалын жеңүүчүлөрүн мисалы үчүн кубоктор менен, анан медальдар менен сыйласа, ал эми гректерде атайын мындай оливка драгынын бутагынан жасалган ушундай гүлчамбарлар менен сыйлагандыгын ошол жерде биз кошумчалап айтып кеттик. Жана муну атайын балдар үчүн чыгармачылык менен жасап, мындай көрсөтүүгө аракет жасадым. Үчүнчү топ болсо, булар ошол темабыздагы сүрөттөр жана оюндардын бири-биринен өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетти дагы. Исхак менен Зуура презентация кылганда оюндардын түрлөрүн айтты, мисалы үчүн чуркоо, диск ыргытуу, жаатуу, күрөш, арабалардын жарышы деп айтып берди. Мен узундукка секирүүдү кошумчаладым, анткени балдар ошону калтырып калды. Жана мындай биз үчүн ошол мезгилде коркунучтуу оюн ипподромдогу чоң эмеде арабалар 12 жолу мамын айланып, кайсы араба жеңип чыкса ошол жеңүүчүсү экендигин белгилеген жана күлүктөрдүн мелдеши, анан факел, ошол олимпиада оюнунун символу факел болгон үчүн ошол боюнча дагы сүрөттөрдү өздөрүн презентациялап айтып берди. 3 топтун презентацияларын көрүп алгандан кийин биз кайрадан эле интерактивдүү оюн ойнодук. Бул интерактивдүү оюнубуз ким миллионер болгусу келет деген биздин оюнубуз. Бул оюнду балдар менен экранда ойнодук. Ойноп жатканда балдардын жоопторун карап туруп биз белгилеп алдык. Мисалы үчүн алгачкы олимпиада оюндары качан өткөрүлгөн? Балдар жооп берди, мен ошол жоопту бул жактан тандап туруп белгилеп алдым. Мисалы үчүн балдар биринчи суроого туура жооп берген 776 жыл дегенде ар бир суроого өзүнүн деңгээлиге жараша упайлар топтолуп атты. Бул оюн балдар үчүн мындай аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Класс жалпы тартылат биринчиден.
экинчиден балдардын канчалык деңгээлде теманы түшүнө алгандыгын мен биле алам. Балдардын жаш курагына ылайык өзгөчөлөр түздүм жана оюнда эмнелер камтылып кетти, ошонун балдарга берилбеген маалыматтардын кошумчалап кеткенге аракет кылдым. Миллионер оюн ойноп бүткөндөн кийин балдар менен биз атайын сабактын жыйынтыгында балдарды ошол өзүбүздүн бүгүнкү жакшынакай медалдар менен баалап, эң мыкты жооп берген топту белгилеп алдык. Биринчи топ жеңүүчү топ болду. Анан кайтарым байланыш жасап, балдар ошол сабактын темасына канчалык түшүнгөндүгүнө көрсөтүү үчүн атайын түстөр менен иштеп, балдар ошол түстөрдү бизге көрсөтүп бере алышты. Мен бул сабакты өтүүдөн максат ошол өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмдү сабагымды өтүүдөн максат президенттин жарлыктарын ишке ашыруу, балдарды ошо ар тараптуу өнүккөн инсанды тарбиялоо. Бул келечек муундары мисалы бир эле предмет боюнча тарбиялабастан тарыхый көз караш менен карап, ошол учурда мындай чындыкка объективдүү баа берип, анан бардык айкын боло тургандай эмени келтирүү максатым. Анан дагы бир максатым өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмдү жогорулатуу. Ошол учурда тажрыйбаларымды жайылтуу менен өзүмдүн мындай улуу устат, насаатчы мугалимдердин көбүрөөк ыкмаларын үйрөнүү болуп эсептелет.